Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 1-ноябрь, Каракөл шаарында күн жылуу, бир аз шамал болуп атат. Бирок күн жылуу. Бүгүн мен сиздерге айтып берчү бир көйгөй бар. Негизи мен дайыма коляска менен жүргөндүктөн бул көйгөйгө дайыма учурайм да. Ошол себептен айтып киргизип койгум келди. Мисалга бул жерде карасаңыздар, пешоходдун аркы тарабынан да ушундай, берки тарабынан да ушундай. Ушул жерде аң бар да. Негизи бул эле жерде эмес, башка жерлерде да пешоходдо өтөйүн десем ушундай көйгөйлөр учурайт. Аркы тарабынан өтүп келатканда мындайынан айланып келип, анан өтөсүң. Кудай сактасын, ушундай машиналар бат-баттан өтүп турат. Коюп да кетиши мүмкүн да. Анан бул тарабынан өтүп келатып дагы ушул жерине келгенде кайра мындайынан айланып өтөсүң да. Же болбосо бул жерден айланып өтсөң болот. Бул жерде да жол бар. Ал жерде айланып өткөнчө, жана башында айтып өткөндөй, бул жерлер машиналар бат-баттан өткөндүктөн коюп да кетиши мүмкүн. Мисалга бул жерден өтөйүн, ушул жерден өтүп кетейин, аркы тарабынан айланбай эле дейин десең, мисалга дөңгөлөктүн, колясканын дөңгөлөгүнүн биринчи жагын өткөзөсүң, экинчи жагын өткөзгөнгө чейин мисалга түшүп кетиши мүмкүн да. Бала чочуп кетет, же болбосо башка да жаман нерселер болот. Ошол себептен ушундай жерлерди оңдоп түзөп коюшса